Азыр 1446-жылы болсо, хижри жыл, ошонун 100-жылдарында Хаджач бин Юсуф деген падыша, мусулмандардын падышасы болгон ошол кезде, доктурларды чакырып бардыгын өлкөдөгү. Өтө мындай залым падыша болгон экен, бирокчу ким жакпаса дароо өлтүрөт экен. Сүйлөшпөйт. Өлтүргөндө дагы мойнун кесет экен. Ошого доктурларды чакырып айткан экен. Мага ушундай бир тамактануудун, Куран хадистен, сүннөттөн тамактануудун эрежесин айтып бергиле, мен силерге барбайын эч качан деген экен. Урбайын десе, доктурлар мөөнөт алып бир канча убакыт сурап билип, анан айткан экен, падыша, курсагыңыз ачмайын тамак жебеңиз деген экен. Биринчиси ушул. Экинчиси, тамак жегенден кийин жатпаңыз деген экен. Кечки тамакты өзгөчө. Эгер жашаган жериңиз талаада болуп, айлана чөйрөңүз тикен болсо дагы бир аз басып анан жатыңыз. Андан кийин курсагыңыз тойгондон кийин тамактанбаңыз. Анан ар бир мөмө жемишти өз мезгилинде жеп жүрүңүз. Анан жаш малдын этин жегенге адаттаныңыз. Бүгүнкү күндө ойлоп көрсөк, бизде ушунун бардыгынын тескериси да. Курсак тойгондо тамактанабыз, тамак жеп жатып жатып алабыз. Тамак жеп бүтүп эле жатып алабыз. Анан биз картайып, кой 15 жыл жашай турган болсо, 14кө чыккан койлорду, картайып калган малдарды, жада калса кечиресиздер тоокторду дагы барго, чоңоюп калган, картайып калган 1-2 жашар тоокторду союп жейбиз да. Жаш малдын этин жеген адат жок биздечи. Ар бир мөмө жемишти өз мезгилинде жок, биз аны курутуп, же соленый кылып, же салат кылып кышта жешибиз керек. Азыр жесекчи ошону. Бүт тескери биздикичи. Анан тамак жегенден кийин ичсеңиз ичиңиз, суу ичпеңиз деген экен. Биздики тамактан кийин кетет да, ошол суу, суусундук, көк чай, кара чай литрлеп кетет го. Жаштар литрлеп суусундук. Ал эми чалдарыбыз болсо, Алла рызкысын кенен кылсын, чай. Куй эле куй. Биз ушул басып жүргөнүбүзгө шүгүр кылышыбыз керекпиз барго. Ошончолук эрежелерди бузуп дагы эртең менен көзүбүз ачылып басып жүргөнүбүзгө шүгүр айтышыбыз керек. Болбосо ооруп кала турган 100% аткарып жүрөбүз.